Мен бул саламаттык сактоо министрин күттүм эле бул суроону берейин деп. Бирок орун басары келиптир, берип коерейинчи Эркин Маратовичке. Мына министр, саламаттык сактоо министри $82.000 джип машина алып минип жүрөт да. Анан фомусун жетекчиси да 82. Бул деген 6 миллион сомго жакын сом болот экен да. Анан бул дүйнөлүк банктын акчасын алып атат. Азыркы убакта ошол санитарлардын айлыгы 1-2 сом тегерек болуп атса, медайымдардын айлыгы 6 сом тегерек болуп атса, кандай ошо моралдык ошо укугу бар ошо жолго барды дейм да министр. Мына кече маалымат чыкты. Бир жерде скорый машина жок, тез жардам машинасы. Врачтар өзүнүн жонуна көтөрүп алып келиптир ооруларды. Ошон үчүн Айда Камчыбековна, сиз протокол тапшырма берсеңиз, эл аралык комитетке ушу грант караган. Буну карап, буну саттырып, ордуна аукцион менен тез жардам машинасын алсын. Ошол 2 жиптен сатыш керек. Силер эмнени кыйратып жүрдүңөр ошо жип мине тургандайчы? Уялбайсыңарбы өзүңөр делечи, уят да. Бул ошо келип атканда эле айтыш керек болчу министр, бизде саламаттык сактоонун акыбалы оор болуп атса, мен уят жипте жүрө албайм депчи. Ошо кишинин моралдык укугу бар министр болуп иштегеничи. Мен суранат элем Айда Камчыбек. Протокол тапшырма бериң, биз комитетте карайлы дагы, буну өкмөткө айтып саттырып ордуна ошол тез жардам машина алыш керек. Бияқта ГИСИНден өкүлү барбы? Бар. Так, канча киши ошол мыйзам аркылуу чыгат түрмөдөн? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Биздин алдын алуу эсептөө боюнча 285 киши бошойт. Канча? 285 киши алдын ала эсеп боюнча. Справкада жазылып турат 400 бирдеме. 4172, анын ичинен 285 бошойт. Анан жанагы жаза менен өтөө мөөнөт сроктору кыскартылат. Анда кыскартылган канча киши бар? Калгандар кыскартылат ушу 4172ден. Бул эски данылар эмеспи? Бул 1-январга ушул жылга сиз даныларды айтып атасыңарбы? 2879 кишиники жаза өтөө мөөнөтү кыскартылат. 1-январга сиз данны айтып атасыз, туурабы? 2019-жылдын. Азыркы убакка. Бизде мындай да, урматтуу депутат. Бизде баягы келип кеткен болуп, мындай измени болуп турат да, мындай. Негизи ушуна амнистиялар бизде тарыхта канча болгон? Акыркы жолу 2016 болду. Жок, канча жолу? Биздин көз карандысыз мамлекет болгондон бери 20дан ашты го. 20дан ашты. Канча ошондо чыгышты? Канча кишиге биз амнистия кылдык? Ага сизге кийинчерээк берсек болобу? Кат жүзүндө эсептеп туруп точно так маалыматты. Хорошо, бияқта алдын ала айтканда мен жогорку соттон барды, туурабы, судьялар? Түшүндүрүп койсоңуздар, чакырылгандын арасында Калиева Гүлбара Утуровна бар. Албайакта. Гүлбара Утуровна суроону берейинчи. Биз күчүнү жоготкон мыйзамга амнистия кыла алабызбы? Мисалы, ушул бул жерде статьялар жазылып турат, бирок бизде жазык кодекс жокко чыгарылган да. Дастан Далабаевич, негизи чакырылгандарда Гүлбара Утуровна бар болчу, бирок бар болчу, азыр жок. Түшүндүрүп коюңуздар. Ким айтып берет ошол боюнча? Президенттин өкүлү жооп берип коюңуздар, эмнеге келген жок? Суроону кайталап койсоңуз, Дастан Далабаевич. Анда убакты бересизби, Айда Камчыбековна? Убакты берем, комитеттин төрагасы да жооп берип койсоңуздар, эмне себептен Гүлбара Утуровна? Азыр суроону уланта бериңиздер, азыр тактап беребиз. Исхак Абсаматович, кодекс, уголовный кодекс, ал күчүн жоготкон да. Бул жерде биз ошолорго статьяларга таянып, ошол амнистияны кылып атабыз да. Туура. Бирок мен айтып кеттим да, кайталап коеюн, биз жаңы жылга эске алып, себеби амнистия өткөн жылда иштейт деген талап боло албайт. Биз амнистия күчүнө киргенге чейин бардык жарандарга тийиштүү болгондуктан байланыштуу биз жумушчу топ түзүп туруп ишти баштадык. Экинчи окууга азыркы иштеп жаткан кодекстерге дал келтирип, ушул долбоорго аталышын баарын жазып кетебиз. Ар бир статья, кайсы статья мурунку кодексте болчу эле, азыр ушул кайсы статья жаңы кодексте да аталанган, ошону баарын жазып кетебиз да. Мурун ушундай амнистия кылган мыйзамдарда мындай жазылчу да. Амнистия сөзсүз болуш керек, бирок возмещениеден. Потерпевший эмнени алат?
бирден, мисалы акча жактан. Бизде деле бар, ушул талап бар. Амнистия болот, эгерде жанагы кетирилген чыгашаны ордуна койсо. Бул жерде чото ушундай статьяны таппай койдум да. Талап бар биздин мыйзамда. Жок. Мен издеген, мына окудум жакшылап. Тапкан жок. Демек ал талаптан да биз жана жумуш топту талкуулап, сөзсүз киргизебиз, бул талап болот да. Себеби мындайда бул анда акыйкатсыз болуп калат да. Мамлекет бирөөлөрдү бошотуп, анан башкаларга потерпевший эч мындай укукту биз аналардын бузабыз да туурабы? Ошондуктан аны көрсөтүш керек сөзсүз. И акыркы суроом Жок, 15-чи беренесинде бар экен. Решение о применении акта амнистии в части освобождения от уголовной ответственности и наказания, сокращение срока наказания принимается после полного погашения материального ущерба, нанесенного преступлением. Бул талап бар, бирок азыркы бул талкуулап атабыз, бул жаңа экинчи окууга калат сөз. Все, хорошо, понятно. Анда акыркы суроом да. Коммунисттер неге Дастан Далабаевичке 20 секунд кошуп бериңиздер. Жана убактысы кетип калган. негизи коммунисттерди сталиндик репрессияларга кандай карашат? Каршы. Бул жерде техникалык ката кетип калган, экинчи окууда Сталин деген сөз алынат, себеби мыйзамдарында жазылат. Мен өтө күлдүм да окуганда. Сиз коммунистсиз негизи да, туурабы? Мен да таң калдым. Бул жерде сталиндик репрессия 80 жылдыгы боюнча жазылып атат да. Эми мындайда, бул жерде саясий репрессия деген маанинде айтылган болчу, аталышы саясий репрессия деп атылган, бирок текстинде баягы адаттагыдай бакыйган катаны байкабай калып, мына сөзсүз көрүнөт ал. Эч кандай сталиндик репрессия деп жазылбайт. Мен ойлогом, сиз коммунист болуп, анан демократ болуп калдыңыз го деп ошондой ойлонуп калдым да. Рахмат. Тут Эльвира Джергалбековна не просто вопрос задавала. Вот она задавала на женщин, как это будет распространяться. В первой статье указано, там, для несовершеннолетних. Вот пункт 4 написано, для лиц, являющихся единственным кормильцем, да, если у нее есть двое несовершеннолетних детей или дети из числа лиц с инвалидностью, да? Уж на джазбур, да? Но здесь нужно отметить, что единственным кормильцем, как правило, являются мужчины. Как правило, в нашей среде особенно. Женщины, к большому сожалению, здесь дискриминируются, поэтому вот здесь надо указать. И то, что вот Курсан Сатарович, не думая просто мындай окуайлы айтып салды, бул дагы туура эмес да өзү. Кичине айтыш керек болчу, мындай это единственный кормилец в основном мужчины. Не подпадает, ну впишите, мы в принципе не против, деп ушундай деп койсо туура болмок да. Бул биринчи. Второе. Обычно, сколько я знаю, вот законопроекты, связанные с амнистией, они пишутся в недрах ГСИН. Почему я это знаю? Потому что до амнистии, еще пока законопроект не вынесен на общественное обсуждение, уже начинают звонить с мест лишения свободы и говорят, скоро депутаты примут закон. Я говорю, у нас еще нет этого законопроекта, даже на сайте нет. Нет, говорит, вот у нас уже в ГСИН эту информацию дали. Поверьте, там больше знают, чем мы здесь, сидя в парламенте. Там уже знаешь, кто написал, когда написал, кому как распространяется. Поэтому у ГСИНа есть уже список готовый, там уже готовятся ставочки, кому-то $100, кому-то сколько за скорости. Это есть. Давайте откровенно говорить. Единственное, у нас нет выхода, если мы не будем амнистировать, наши тюрьмы будут переполнены. Инфраструктура у нас не та, чтобы содержать всех тюремный этот контингент. Поэтому, к большому сожалению, Жанар Кубанович прав. Коррупция есть в стенах ГСИН. Туторайым, сиз мени дегиле көзүңүз келбей жатасыз го. Жанатан бери колумду көтөрүп туруп атам бул жерде. Мен айда жылда эле бир чыгам негизи микрофонго. Урматтуу төрайым, бул биз деле ойлоп атабыз, өтөт жанагы биринчи алган добуш менен Чынара Капарова. Бирок ушул биздин жыйынды сотко беренге акылуу. Бул кишилер акыйкатсыз өтүп калды деп. Не себеп дегенде? Келбей койду деп добуш бербей бар бекен. Бул кайерден чыккан? Фамилиясы өтсө комитеттен. Анан келбей койду бир киши деп добуш бербей коебузбу ага? Ошо киши сотко бердичи бизди.
Бул биринчиси. Мына сиз адам укугу жөнүндө аябай жакшы көп сөздөрдү айтасыз. Адам укугу келбей койду, мүмкүн ооруп калгандыр ал. Анан келбей койду деп ал кишини кошпой койдукпу? Бул өтө туура эмес. Экинчиси, мияки рейтинг менен атам заманынан бери шайлап келе жатат. Мындан мурунку далай жыйындарды көргөнбүз. Бир кезде 2003-жылы мен дагы ошол омбудсмендин замына ушул мияки рейтинг менен өткөнбүз. Дайыма эки адам коюлчу. Жок, шаша калып эле комитеттин чечими деп туруп анан ушинтип зордукка салып өткөзүп атасыз да. Бул туура эмес болуп калат. Биринчиден кайталайм. Келбей койду деп аны добуш бербей койгон эч жерде жок андай. Келбей койду деп. Каерде бар ошол нерсе? Экинчиде могу коллегалар туура айтып атат. Мияки рейтингден коюңуз. Алган киши кайта эле алат өзүнүн добушун. Ошол отурган депутаттар берет кайта добушун. Бирок биз акыйкат кылдык, калыстык кылдык деп айталы да. Жүзүбүз жарык болсун да кийин. Бул коомдук менин сунушумду коюңуз азыр добушка. Анан комитеттин чечими өтүп кетти деп бир адамды мына кесип салдыңар, келбей койду деп. Туура эмес бул. Рахмат. Урматтуу Садыкшер мырза, эч ким зордуктаган жок. Комитеттин чечимине биз регламентке ылайык туура болсун деп атабыз. Добушка кайра коебуз. Сиздин сунушуңузду кайталап койсоңуз, кандай сунуш болду? 2 сунуш болдубу же 1 сунушпу? Мусаев боюнчабы же жумшак рейтинг боюнчабы? Кайсы сунуш болду? Берип койсоңуз. Беребиз, добушка коюп, биз палата чечет. Менин сунушум регламент бузулду. Бир кишинин атын келбей койдук деп биз добуш берген жокпуз, урматтуу депутаттар. Болгон анын күнөөсү бул жерге келбей коюптур. Бул кантип болот? Эгер ал списокко кирсе, комитеттен өтсө анын фамилиясы. Анан бул жака келбей койду деп биз ага добуш бербей койдук. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул добушту кайталашыбыз керек биз. Кайта так, мияки рейтинг кылып туруп, анан кийин 2 кишиден шайлап алышыбыз керек. Татыктуу, рахмат. Процедуралык маселе менен Мирлан Исакбекович, андан кийин комитеттин төрайымы так жооп берип койсоңуз, чечимде кандай чечилди эле добуш берүүнүн форматы? Урматтуу депутаттар, комитеттин чечиминде добуш берүү процедурасы жабык электрондук тутумду пайдалануу менен деп чечилиптир. Ал норма 84-беренеде көрсөтүлгөн добуш берүүнүн түрлөрү. Ал жерде так жазылып турат. Эгерде бир адам шайланып жатса, бир нече талапкер көрсөтүлсө, ушул регламенттин 90-беренесине ылайык добуш берүү жүргүзүлөт деп.